Ысыкөлдө кырсыкка кабылган унаалардын ташталганы чыкты. Күбөлөр айдоочу каза тапканын айтты. Ысыкөл облусунун Балыкчы шаарында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында кырсыкка кечээ 7-сентябрда саат 22:50 күбө болушкан. Балыкчы Кочкор жолу болуп калат. Темир жолдон өткөндөн кийин эки унаа экен. Бирөөсүнүн айдоочусу көз жумуптур, калганын тез жардам салып кетти. Биринчи унаа Мерседес 210 унаасы, экинчиси жол тандабас деди алар. Маалымат булагы турмуш. Кадамжайда кырсыкка кабылган унаа талкаланды. Кадамжай районунда Өтүкчү Кайтпаш жолунда автокырсык катталды. Окуя кечээ 7-сентябрь күнү болгон. Өзбекстандын мамлекеттик номери тагылган Chevrolet Lacetti жол жээгинде чуңкурга кулаган. Адам өлүмү катталган жок. Күбөлөрдүн айтымында унаада айдоочу жалгыз болгон. Жактан кепти да. Каттык келип тормоз берип чыгып кетти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кениядагы мектептен өрттөн 17 окуучу каза болду. Кенияда башталыш мектепте чыккан өрттөн 17 окуучу каза болуп, 70 адам дайынсыз болуп жатат деп билдирди CCN телеканалы. Кениянын полиция кызматынын басма сөз катчысы билдиргендей, өрт бейшемби күнү түн жарымында жеке менчик мектеп-интернаттын балдар жатаканасында башталган. Ал кошумчалагандай, балдардын денелери таанылгыс болуп күйүп кеткен жана өрттүн себеби азырынча белгисиз. 11 окуучу ооруканага жеткирилген. Кения өкмөтүнүн басма сөз катчысы өрт чыккан учурда жатаканада 150дөн ашык бала болгонун билдирди. Билим берүү министрлиги билдиргендей, мектепте 824 окуучу окуйт. Алардын 402си эркек балдар, 422си кыз, ошондой эле 156 бала, 160ка жакын кыз жатаканада жатып окушат. Майсымал саркынды суу агып келгендей, соц тармакта Ысыкөлдүн жээгиндеги булганган суунун видеосу тарады. Видеонун автору муну кемелерден күйүүчү май агып келип жатабы же деп божомолдогон. Видео Каракол шаарында тартылган. Жаратылыш ресурстары министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Максат Кыштообаев окуя боюнча өн катты. Жыл сайын июлдун айында сентябрга чейин Шамал көл жээгинде өскөн карагайдын чаңчаларын учурат. Ал чогулганда майга окшоп калат. Бул кадимки көрүнүш. Биз суудан анализ алдык, жыйынтыгы 1 жумадан кийин белгилүү болот деген Кыштообаев. Видео турмуш. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Тазда мына мындай. Мында май сыяктуу да. Балыр. Дейин десең, бул балыр окшойт, анан менен кыркалай бери карай агып келди. Ошо бул эмне деп карап отурабыз да жанттан бери. Анан өзү майга окшош экен да. Или кандай саркындуу суулар агып аткан жокпу деген ой келип калып атат да. Себеби дегенде мындай майланышкан нерселер мына көлдүн үстүндө калтып келди да, теги жээк менен. Кызды бычак менен коркуткан шектүү кармалды. 2024-жылдын 4-сентябрында Бишкек шаарынын Ленин районунда ТН аттуу жаран белгисиз адамга карата чара көрүү боюнча кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен саат 11:00 чамасында белгисиз адам Агордо 3 жаңы конушунда жайгашкан үйүнө уруксатсыз кирип, терезесинен ачканга аракет кылган айтылат. Үй ээси аны байкап калгандан кийин теги белгисиз тарапка качып кеткен. Аталган факт боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 37-208-беренеси уурдоого аракет кылуу ылайык кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 1995-жылы туулган Б аттуу шектүү аныкталып кармалган жана тергөө кызматына жеткирилген.
Ал кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 96-сы беренеси Бишкек шейбинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Маалымат булагы Сокол Медиа. Амансыздарбы, мен атым Айша, сіздердің ақшаңыздарды алатауыз, Алла разы болсын сіздерге. Дағында қайырлымды болыңыздар, барыңыздарға Алла разы болсын. Алейкум Кыргыз элим. Сіздерден келіп отқан жардам жакшы эле келип атат. Сіздерге Аллахым разы болсын. Менен кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Айша кызым жүрөгүдөн ооруйт, жүрөгүдө тешиги бар. Ошо Түркияда операция жасатыш керек тез аранын ичинде. Ошого $20,000 керек. Ошого 1 сомдон, 2 сомдон болсо ham кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Өзүм квартирада турам, 6 балам бар. Жолдошум ооруйт. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мындай акчаны өмүрү кармап көргөн эмеспиз. Бардык карталар ошо өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Ошо акыры 5105 Ильяс И деп чыгат, ал өзүмдүн күйөөм. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, анда өзүмдүн иним ишеничтүү. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам.